Так, бир Так. чекеден башташ керек. Эмеси. Эң учтарынанчы. Менимче центр это мода. Жок, ага баары уланат да. Кайсыга уланган ошондон башташ керек да. Манда контрагентта. Контрагент бул эмелер, продавец покупательдер, Поставщиктер. поставщиктер, складдагы, Поставщиктер. Склад. Поступление товар. Связь. Туразыр бир поставщиктен көп поступление, бир складдан көп поступление болот экен, Эми Так, складтан деген эмеге турат. Движение товаров. Айти склада. Дагы складтан чекке турат да, чек. чек, Дагы следующий. Вот, складской ордер. Складской. бир ордер эмнеге болот ошондо? Движение товаров, Так, дагы деген четинде эме бар. Баалары. Ал баалары деген цена номенклатура товарлардын ценаларына. Дагы четинде единица измерения кошуп коет. Булар деген барып, товарлардын эмелерине да. Болот. Дагы единица измерения үчөө чыгып. Бирөө спецификация. Бирөө товар поступления, бирөө товар движения. Ставка НДНС. НДС налог, Налог. Булар номенклатура. Бирөө даяр эмес. Жок, башында даяр эмес. Гемини менен жазам. Башында маякта максимум менде канча болот? 9 эле болчу. Ошол кетип Идеал до конца боевойго алып барып көрөйүн деген ой кетти да, ушуларды кошту да, аны түшүнүп керек болду. Так. Андачы, муну эми толук түшүнүш үчүнчү, биле ондай схема түшүнүктүү болдубу? Кагазда эле тартып келиш керек, компьютер жок болсо делечи. Телефон менен көрүп. Компьютер бар просто эле күндө баштыктан келип кетер, саат күндөр ушкача. Эртең шашылып туруп келет. Эми бул кимдин интересинде? Телефон менен, бүткөн кагаз менен да коюлса болот. Эми, Айбек, азыр кылган задача. Ар бир таблицага Excel'de вкладка ачып, ошол таблицаларга данные толтуруп чыгыш керек. Булардычы, ар бир таблица вкладка болсун Excel'de. Анан данныйларды толтуруп чыгыш керек, чтобы бул байланыштар көрүнүп турсун депчи. Ошондо ар бир Мисалы үчүн складской номер ордера, ID ордера 1 болобу, мисалы үчүн, 1 2 3 депчи. О движение товарлардын арасында ошол ID ордерасы барлары чыгыш керек да. Связьтер 2-3 файл болуп калат ошондо. Бир эле Excel файлда просто ар бир өзүнчө вкладка болот. Вкладка да? Ошондо базадан адам түшүнөт да, кол менен жасап чыкканда оңой эле тапшырма болчу. Башында кичирээк схеманы алып туруп кылса болот. 3-4 таблица мененчи. Ооба, сразу оңдо баш айланып кетиши мүмкүн да. Бирок 3 таблица менен толтургандан кийин анан 10 дагы түшүнүктүү болот да. То есть муну маанисин түшүнүп алыш керек да, азыр маанисин. Мисалы үчүн форма, андан кийин эмелерди кошуш, записьтерди өчүрүш, аны эмени эле бүтүрө берсе болот, Но самое главное адам маанисин контролдош керек да, мааниси колунда болуш керек. Түшүнүктүүбү? По идее, тура эле дайым эч таблица жок да. Муну данный толтурганда көрүнөт да эми. Жана ушуну эмеде жасап көрөйүн дегенде, Next'чи. Жок, эрте дагы эрте. Азыр тарткан жакшы болду, Много к одному деген связьтер, түшүнүктүү да, көп аз деген, Биякта бир строкага, биякта көп строка туура келет да. Эми ошол байланышты көрсөткөн Excel таблица жасап чыгыш керек. Түшүнүктүүбү? Азыр баштай берсе болот. Азыр кичинекейине өкмөңөр отуруп кылсаңар болот да, кичирээкин таап турупчу. Видеону токтотуп коеюнбу? Болду, ооба, видеону